иштете албасаңыз иштете албайм, кечиргиле деп бошотпойсузбу местаны. Акча жок болсо эч нерсе жок болот. Жата береликпи, а? Ой, жакшы завод, ой, жакшы деп берет. Кана жакшылыгы? Эгер завод жакшы болсо биз ушунча адам бакырып өкүрүп ушунча отура элекпиз силердин пешенеңерде. Майлы суу лампа заводунун кызматкерлери кыскартууга дуушар болгонун айтып чыккандан кийин 2-январда бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Алар заводдун абалы начарлап, каражат таңкыс болуп калганына жетекчиликти күнөөлөп жатышат. Кызматкерлер 3 айдан бери эмгек маянасын ала элек. 30-декабрда айрымдарына жумуштан кетүү керек экени айтылган. Уборканын ичинде интеллигентный мал дагы иштей албайт да, ошончолук суук өлүп ham калышы мүмкүн да, мал кыштан чыкпайт, адам чыгып атат ошол жердечи. Караган жок, теректеп карып коюп тосолгон бул киши көрдү. Биз кече жакшынакай болуп эле келсек айтып калышты. Давай кеткиле заводдон деди. Кеткиле деди. Увольняйсяга жазгыла деди. 500 адамды этеңки күндө мына кыштын эмесине каяка барышат? Майлы суу шаарында 50% жаштар, 50%дан көп Россияда иштеп жүрүшөт. А бул жерде иштеп аткан адамдар бүгүнкү күндө каяка барат? Заводдон башка чоң мекеме жок бул жерде иштей турган. Мындай чечкиндүү руководитель коюш керек. Ишкана жетекчиси ысытып кызартуучу лампа сатылбай калганын, ошондуктан кыскартуу зарыл экенин айтууда. Ал эми заводко 3 жыл мурун насыя катары берилген 1 миллиард сом каражат жаңы Айнек Бөтөлкө банка чыгарган заводдун ачылышына кеткенин айтып жатат. Ал 1 миллиардты биз 2 жылда зорго завод өзүңөр бардыңар билесиңер. Түнү күнү мына стеклонный цехтер ата биле түнү күнү жүрүп зорго бүтүрдүлөр. Эми мына бүтүргөндөн кийин 2 ай эле иштедик. Биздин потенциальный ала турган клиенттерибиз алардын баардык складтарында өзүнүн бутылкалары бүтө элек азыр. Бул ал деген азыр мына жазга чыгып, бизден азыр нормальный контракттарыбыз бар. Стеклонный цех, стеклотарный заводубуз нормальный иштейт. Айлык боюнча. Лампочкабыз, лампа накаливание жылдан жылга динамика түшүп атат. Аны баардыгыңар билесиңер прекрасно. Өзүңөр деле үйдө колдонбой калдыңар. Динамика түшүп аткан болсо, прибыль жок болуп аткан болсо, айлыкты көтөрүш невозможно болуп калды. Лампа өтөт атат, өтөт. Заказдар бар. Мен ошол 27 жыл иштейм, ошол лампаны мен чыгарам. Заказдар келип атат. Бирок себептен биздин үстүбүздө адамдар көп да иштешкен. Банка, бутылка, стеклонный ушу баары жок биздин директорлор кошулуп отурат. Ушулардын командировочныйлары бизди сокращение келип турайт, давай сокращение. Токтоп туруңуздар, эмнеге бизди сокращение кылат? Ал ошого иште албаган составды сокращать кылгыла, директордон баш кылып. Заводдо жалпы 550 кызматкер жумушсуз калаары айтылууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары алардын ала албай жүргөн 3 айлык маянасын мамлекет бюджеттен төлөй турганын билдирди. Ал эми жаңы өндүрүштү жолго коюп, жумуш орундары менен камсыздоо маселеси 1 жыл ичи чечилерин айтты. Мамлекеттен биз силерге беребиз. Буларда акча жок. Биз беребиз, азыр жаңы жыл бүтсүн, азыр каникулда. Азыр мен келетсам банктар иштебейт экен. Эгерде понедельниктен банкта иштеп кетсе, анда понедельниктен баштап банк аркылуу анан кийин силерге берип Мынау накалио лампанын келечеги жок, ачык айтып коеюн. Бар. Кой туруп. Азыр кой турсаңыз. 2005-жылы 214 миллион чыгарып сатыптыңар. 2015-жылы 170 миллион. 40 миллионго түшүп кетти. Мына 2015-те иштегенсиңер силер. Жакшы иштеп аткансыңар деп эсепти билбейм. 2026-жылы 74 миллион. 2 эсеге азайды. 2020. 2025-жылы 27 миллион. 3 эсеге азайып кетти. Бири-бирибизди алдабайлы. Бул барып биз андан көрүп башка производство ачып кете берелик. Лампага эконом лампага өтүп кетелик. Банка сатылат, бутылка сатылат, анткени биз Кыргызстанга кирип аткан импортты биз жабабыз. Эгерде отпуск без содержания чыга турган болсоңуздар, выходной пособие төлөнбөйт. Мыйзам жол бербейт ага. Либо под сокращение попадаете и двухмесячную среднюю зарплату получаете, выходное пособие, либо по соглашению сторон расторгаем договор и получается опять же получаете двухмесячную среднюю заработную плату и будете ждать, пока новые рабочие места не будут созданы. Бирок бул чечимге канааттанбагандар бар. Кызматкерлер мекеме катуу текшерилип, көзөмөлгө алынышын талап кылып жатышат.